Ассаламу алейкум. Кандайсыңар достор? Кутмандуу кушак күнүңөр менен. Силерге айтап турган жаңылыгым мына бүгүнкү ведется видеонаблюдение дейт. Көрдүңөрбү? Яндекс өзү мондай камераларды установка кылып баштап тур машиналаргачы. Мына эки камера коюлат экен, мына бирөө мондай көчөнү тартат экен. Бирөө көчөнү тартат экен мондай. Бирөө болсо салонго коюлат экен, водительди тартат экен. Водительди тартып водитель уктап атабы, уктаган жокпу, маскасы барбы, ремень тагынып турабы, полный водительди контролировать этет. Эгерде нарушение болсо, уктап баратса же тамеки чегип атса же ремень тагылбаса, ошондой нарушение болсо кандай сигнал береби? Сигнал базат экен да, сигнал берет экен. Анан эгерде бирөө неметсе, мисалы нападение кылып же бирөө неметсе, базат экенсиңер, тетигинде кнопкасы бар экен, мондайчы. Бассаң кнопкасын. Запись видео включена. Вот, запись видео включена деп мондай предупреждать этип туруп тартып баштайт экен. Кнопканы басканга чейинки 10 секунд, кнопканы баскандан кийинки 20 секундту записти жөнөтөт экен сервергечи, Яндекске. Вот. Ушундайды, короче, азыр бекер установка кылып тур Яндексче. Бул болсо негизи өзүнүн стоимости 12 000 рубль дедиңби? 12 000 рубль турат экен бул. Постепенно, как бы бул тестирование экен да, эгерде өзүн жакшы көргөзүп, өзүн оправдывать этип, покупать этсе, бардыгына требовать эте баштайт го, ушуну койдургангач, чтоб. Анан приоритет берчү эле буну. Буну койдурса күндүз 2 балл берет экен, приоритет. Кечинде канча? 4 балл, кечинде 4 балл берет экен. Качествосы кандай экен, видео съемканын качествосы? Записин көрдүңбү же көргөн жоксуңбу? Пока көргөн жокмун. Записин кантип көрсө болот экен өзүң? Через таксопарк. Через таксопаркка барып, офиске барып. Өзүңдө водительдерде доступ жок. Пока жок. Только немелерде, Таксопарк. таксопарктарда эле. Вот ошондой. Анан кийин мондай ведется видеосъемка салона дегендей. Ушундай жазууларды чаптап коюп тур, наклейкалардычы. Инстаграмдын немесине окшош экен, могу значогучу. Плагиат деп туруп соттошуп кеткен деп кой Инстаграм өкөчү, Яндекс менен. Вот еще арт жагына да мына мондай немелер болот экен да, наклейкаларчы, эшиктин сыртына. Мисалы клиенттер отурганда, уже клиенттер отурайын деп атканда эле билинет да, мына ведется видеосъемка салона дейт. Уже отуруп атканда эле билинет да, кой депчи, мындай серьезный таксист окшойт депчи. Минустары анан плюстары жөнүндө сүйлөшөбүз. Кандай плюс бар экен бул? Мисалы, уверен айдап калдым кечинде, коркпой. Кечинде коркпой эле айдап калдым. Баары жакшы. Клиенттер отуруп атканда сразу эле уже башкача вид менен отурушат экен. Окуп көргөндө эле уже. Ошо плюстары эмне? Кечинде 4 балл берет. Балын көбүрөөк болот. Заказда көбүрөөк болот. Заказда көбүрөөк. Бул болсо алдын тартат. Бул алдын тартат экен. Там авария ДТП болуп кеткенде. Плюстары ошолор, анан минустары Минустары то, что контроль деп баштайт да, чрезмерный контроль мисалы турабы? контроль, тамеки чеккенде. Тамеки чеккенге болбойт. Ремень тартканда. Тагынып маска кийип калат экенсиң да. Уйкуң келип атканда сразу предупреждение берет экен. Сага ошондой предупреждение болдубу же болгон жокпу? Мага сүйлөйбү же кандай болот бул? Звук чыгат. Звук чыгабы? Сразу анан кийин эмең түшүп калат. Приоритетиң түшүп калат. Приоритет түшүп калабы? Сразу чыгат. Ошо така жакшы атак. Колдонуп атабыз, иштеп атабыз. Жакшы, таксопарктан бекер установка кылып берип тур да азыр, а? Биздин таксопарктан бекер установка кылып берди. А так өзүнүн баасы 12 000 рубль дейт. Ошондой жигиттер. Жакшы экен.
Жакшы, ошо оюңарды жазгыла ушул камера боюнча койдурат белеңер же силер каршысыңарбы? Кандай деп ойлойсуңар силердин оюңарды жазгыла. Ар бир комментарийин окуп чыгам. Ар бирөөңөрдүн оюңар маанилүү мен үчүн. Мына достор, мен мондай камерам бар, видеорегистратор Advacam деген ушундай камераны алган болчумун. 9500 рубльга Светильник деген магазинден алгам. Ссылкасын ушул видеонун описаниясына калтырып кетем. Бул салондун ичин тартат, салондун тышын немесин тартат, жолду. Флешка салынат, мына бул жагына. Мондай флешка салынат. Мындай жөнөкөй настройкасычы, мисалы, могу жакта кнопкасы бар. Могу кнопканы басып койсо уже сохранить этет видеонучу автоматически. Вот. Чоңураак флешка салып койсоңор, бул памяти көпкө чейин жетет. Абдан жакшы неме экен, видеорегистратор экен. Канча жолу мындай кереги тийди, жардамы тийди. Мына могу турат го, караңгыда деле тарта берет булчу. Черно-белый кылып тартат, бирок караңгыдачы. Ошо аябай жакшы экен, ушундай желательно ушундай видеорегистратор установка кылып алсаңар, бунун эч минусу жок экен, только плюстары гана болот экен. Жардамы гана тиет экен, эч зыян тийбейт экен. Ушундайды советую силерге. Надо остановить в каком магазине зарядник. Сегодня надо забрать. Я ему сам обещал. Если обещал, значит должен. Я ему закрыл это. Я ему толку закрыл. Другое то, что... Чтобы... Сейчас мы нарушаем немножко. Нас пропустят, посмотрим. Все, пропустили. Добрый люди. Везде. Ошо достор, эгерде бул видео жакса, видеого лайк басып койгула, бул видео менен бөлүшүп койгула. Силерге мындай кызыктуу, пайдалуу маалымат менен бөлүштүм го деп ишенем. Көргөнүңөргө чоң рахмат, ишиңерге ийгилик. Дагы бөлөк видеолордон көрүшкөнчө аман эсен болгула. Бул каналга эгерде биринчи жолу көрүп атсаңар менин видеолорумду, бул каналга подписацияны басып, комментарий жазып койгула бул видеонун астына. Каналга кирсеңер, дагы бөлөк пайдалуу, кызыктуу видеолор көп. Силер үчүн аракет кылам. Көргөнүңөргө чоң рахмат. Жакшы тургула.